аттан коркпойм деле. Азыр ат мингизе турган болсом, мен аттан коркпой мине алам. Чап десе чабам. Өзүм атты жакшы көрөм, ат жаныбарын. Негизи аял киши болбоптур мага буга чейинчи. Анан ошо мага сунуш түшүп калгандыктан мен же жаратылышты жакшы көрүп, эл жерди жакшы көрүп, анан ошо жаратылышыбызды жакшы көргөндүктөн ушул жумушка келип калдым болуш керек деп ойлойм. Көп закондорду, мыйзамдарды үйрөтүштү, окууларды үйрөтүштү. Анан чынында карап турсаң, коркпой турган эле жумуш деп ойлойм да мен. Себеби бул жаратылышта жан жаныбарларды сактап калсак, бул өзүбүзгө эле кала турган нерсе да. Анан эгер баягы мыйзамсыз иштер боло турган болсо, мен мыйзамсыз иштерге каршы иш жүргүзө алам деп айта алам. Браконьерство кыйын эле болчу. Жан жаныбарларды атып келдик, анан саттык, анан эмне деген бир эмелер случайлерди көрүп эле жүрдүк өзүбүздүн көзүбүз мененчи. Ошого чейин баягы жаныбарлар корголуп келген эмес да буга чейин. Анан ошо проекттин негизинде каначы ошо уюшулуп калып, анан ошол жылдан баштап Кудайга шүгүр азыр бизге фактылы деп баягы видеолорду жөнөтүп турушат. Чынында көрсөк жан жаныбарлары кишилерден коркпостон гана оттоп жүргөнүн көрүүгө болот. Өзүм турмуш жолуна аттангам. Бир кыз, бир эркегим бар. Жолдошум, анан кайненем, кайнатам экөө үчөө колдой берип турат. Жумушуңдан калба, жумушуңдан кечикпе деп күйөөм менен кайненем үй бүлөм бардыгыма көмөк болуп, түшүнүмө мамиле кылгандыктан мен ушул даражага келип атам болуш керек деп ойлойм.